Bir kalama bolsa. Meni kaysa yine. Biz kara-karıyla göçürbe. Tejerde yaşasın. Kinoga özüm açık кастинг менен өттүм. Кинода өзүм атамдын балалыгын аткардым. Анан ошондон мурда балдар кандай өскөндүгүн да көрдүк. Балдар менен. Анан ор жерлеринен кышкы съемкалар оорураак болду. Анткени көбүнчө эрте менен эрте туруп, -30 тартылды көпчүлүгү. Иммиграция жөнүндө көп сөз болду. Анан биздин азыркы маданиятка жаштардын мамилеси, жаштардын эмес, негизи эле азыркы элдин өзүбүздүн маданиятыбызга мамилеси эми ачык көрсөтүлгөн жок, бирок мындай кээ бир жерлеринен жакшылап караганда аларды оңой эле тапса болот да. Мынакей балдар, силер көргөн боюнча, ошо Эрмен жыты деген фильмдеги кездешкен силер байкаган проблемаларды эмнедер? Баланы сабагандык дедиңер, алкоголизмди байкадык дедиңер, ажырашууларды байкадык дедиңер, үйүнүн жоктугу, тамеки тарткандык, калпайтуу, тентектик, кедейлик, дагы эмне айтылат? Дагы эмне айтылат? Ата-энеси баласын карабай кетип калганы. Баласына мээримдин аздыгы. Дагы эмне байкадыңар? Чөп күйүп кетти. Материалдык чыгымга учураганды көрдүңөр, э? Ата-энеге болгон сый мамиленин жоктугу. Кимден көрдүңөр? Кайсы жерде? Дастан алып туруп, тайкесинин немелери, терезелери, ошонун сүрөттөрүн алып салдыр. Кекчил. Кандай силер үчүн бир пайдалуу жагы болду? Азаматчылар алкоголь ичпеш керек экен деген болду. Дагы тентек болбош керек экен. Балдарды сабабашыбыз керек экен. Тамеки тартпаш керек экен. Ата-энени угуш керек экен баары. Азыр балалык кезиңерде дагы ажырашпаш керек экен. Толук үй бүлө болгонго аракет кылыш керек экен. Балдарды калпайткан калпайбаш керек. Эмне үчүн калпайтат балдар? Ушат деп, корккондон, ата-энеден корккондон калпайтат экен да. Ошо туурабы? Тил укса деле чынын айтса болот беле? Демек, ушул жерде көрдүңөрбү? Бир фильмди көргөндө жөн эле көрүп койбогула. Бүгүн мен силерге өтө ыраазы болдум. Азаматсыңар. Демек, ошо фильмдин чегинде момча 12 проблеманын бар экендигин силердин көзүңөр менен көрдүңөр. Силер менен кино көрсө болот экен. Ал кинону жөн эле көрбөй, силер менен кошо ошонун маанисин талкуулап, анан мен ишенем, силер жашооңордо толук үй бүлө болооруңарга, балдарыңарга мээримдүү болооруңарга, ошол эле учурда кекчил болбой, анан жанагындай жаман адаттардан алыс болооруңарга мен терең ишенем эле. Ушул фильмде кандай турмуштук көйгөйлөрдүн көрсөтүлгөнүн же чагылдырылганын санап бересиңер. Биринчиси. Экинчиси, силер ушул фильмди көргөндө кандай сабак алдыңар өзүңөргө? Ичкендик, аракештик. Күнөөлөбөш керек. Мээримдин жетишсиздиги. Апасынын чындыкты айтпагандыгы. Энесинин кымбат экендигин билдиңер. Баланын сагынуусунан, сезимдеринен дагы. Ата-энеси андан да жакшы көргөндүгүн көрсөттү. Жакшы. Ата-энеси өз баласын жакшы көрөт. Эч бир ата-эне баласын жаман көрбөйт. Болгону бирөө мээримин ачык билдире алат, бирөө билдирбей коюшу мүмкүн. Чоң ата, чоң эне ал жерде ачык мээримин билдирип атат. Ошондуктан силерге ошонун мээрими эн атаныкынан көбүрөөктөй сезилип калыптыр. Дагы. Небереси менен тайкесинин ортосунда кызганычы, дагы тартипсиздик. Достукту көрдүңөр. Шаар жеринен айыл жерине адаптациясын айтып атасыңарбы?
Ajrашып кетүү. Силер буюрса убакыт өтөт, жылдар өтөт, силер да ата эне болосуңар бир кезде. Ошондо эгерде ушул фильм жүрөгүңөрдө калса, баланы канчалык жакшы көрсөң, ага кийим кийгизип, тамак алып бергенден башка дагы ата эненин биздиктүү мамилеси болуш керек экен. Бирок бул жашоо идеалдаштырбагыла да. Кой берди, ата берди. Атынын философиялык маанисин карасаңар, эрмен жыттı деген. Ошо энесин аластап атат да, ошо баары бир энеге болгон сүйүүсүн, анан энеге болгон бала да батасын берсе болот экен. Силер да ар бир күнү, ар бир таңда ата энеңерге жакшы ниет менен чыгышыңар керек. Ата энеңер кандай адам экендигине карабай, силер ошого ыраазы болушуңар керек. Алардан бир нерсе эле күтө бербестен, силер да бергилесиз. Жан дүйнөңөрдүн жакшылыгы менен да бересиңер азыр. Кандай болгондо да чындыкты айткыла. Мейли ачуу чындыкты айтышыңар керек болчу деп атат, Балдардын атасы менен мамилесинде. Биринчи мамиле. Ата эне менен баланын ортосунда мамиле. Туугандар менен достордун арасындагы мамиле. Айылдын көйгөйлөрү. Азаматсың, айылдын көйгөйлөрү. Бийликте отургандардын көйгөйлөрү. Бийликтин көйгөйү. Сөз берип аткарбаган. Ал кайсы возраст экендигине карабайт, жаш экенине. Жакшы. Эң сонун анан ушул жерде балдар кичине майдаланбай, чоңураак караганда экологиялык маселе көтөрүлгөн бул жерде. Өтө көп нерсе колдонулган. Байкадыңарбы, жанагы клубка койлорду айдап келип аткан кишинин кийимин. Ошо менен эле динди канчалык деңгээлде түшүнүп колдонушубуз керек экендигин ал жерде акырын айтып атат. Экинчиден маданиятка карата мамилени айтып атат. Үчүнчүдөн экологияга карата мамилени айтып атат. Аял менен күйөөсүнүн ортосундагы мамиле канчалык деңгээлде болуш кереги көрсөтүлүп атат. Анан эң чоң көйгөй баардык кокустук, баардык кырсык атайын болбой турган. Мен силерге ушул фильмди жөн эле көрсөтсүн деп ойлогон жокмун. Мен ушул жерден бир сабак алса экен дедим. Жашооңордо силердин жаныңарда жакшы адамдар дос болсо экен дедим. Достор баарын бири-бирин жакшы жакка үндөйт, байкадыңар да. Мен силерге баарыңарга ийгилик каалаймын. Эң нескиси азыр мен силерге бактылуу балалык каалайм. Анан өзүңөр бактылуу балалыкты өткөрсөңөр, кийин өзүңөр бактылуу балдарды тарбиялаган адамдар болосуңар. Анан ушул баарыңардын атыңардан дастандан айтып койгонго оңой болгону менен чоң эмгек жатат анын артында. Ошону эмоционалдык жактан бериштин өзү жатат. Ошондуктан балам, мен сага ийгилик каалаймын. Бул айтканга оңой, мүмкүн кээ бирөө анын кадырын, баркын билбеши мүмкүн, бирок мен үчүн өтө чоң таасир тийгизди. Экинчиден менде өтө чоң сыймыктануу сезими болду. Ошо бир эле фильмде өтө көп көйгөйлөрдү каралган. Демек мен ойлойм, биздин Кыргызстаныбызда ошондой көйгөйлөр аз болсун. Өзгөчө силердин жашооңордо ошондой көйгөйлөр аз болсун. Анан мындай фильмдерди көргөн учурда сөзсүз маани берип көрүп жүрүшүңөрдү мен тилеймин. Film аябай жакшы, жана өзүнүн башка идеясын бергенде када жакты. Кандай десем, бул үй бүлөнүн оор турмушу биринчиден. Ар бир баланын ата энесин түшүнбөй, ата энеси же баланы түшүнбөй болгон таасир балага кандай тийип атат, ошо бала кандай жүрөт экенин көргөзүп атат. Шаардан жаңы келген мисалы балдардын, ошо айылдагы балдар, аларга кандай мамилеси экендерди көргөзөт. Эң биринчиси ушу көрүп атканда ушул эле биринчи көзгө түшөт да. Анан бул ажырашып кеткен же туруксуз үй бүлө ошол балага кандай таасир этет экенин көрөзөт. Мага ушул фильм абдан жакты. Ал болсо ошо бала жөнүндө экен, ата энеси болсо ажырашып жаткан. Бирок атасы болсо өзүн оңдоп ичпей алып, ичкенин таштаптыр.
Babасы ошо менен бабасынын болсо жакшы жакка өзгөрттү да. Көрүп атканда ар кандай сезимдер пайда болушту. Анын арасынан кээ бирде аталарына өзгөчө алардын ичкенелерине, алардын привычкаларына жаман ачуу сезимдер пайда болду. Кандай Канат? Атаң менен учурашпайсыңбы? Менин атам урбаса? Астан! Байы! Анан атам апам жакшы көрсө? Сен кек алып кетпедиң? Эми жакшы тилесе боло берет. Эмне чоңдор сүйүп жүрүп, бир күн эле сүйбөй кой. Тарбияң ушунта тарбиялайсың. Сен калат элеңчи кандай? Айтпайсың? Эмне айтпайсың? Биз айтпадык. Айтсаң ордолот. Апам бактылуу болуш үчүн күбө дейиш керекпи? Жардам бер колочу. Байы. Ар бир киши, ар бир аял, ар бир бала бактылуу болууга татыктуу балам.